Дал ушул менин колумда турган китепти көпчүлүгүңүздөр көрүп калсаңыздар керек, же болбосо окуп калсаңыздар керек. Андан да жакшысы бул китепти окуу менен балким жашооңузда өзгөрүүлөр болду деп айта алабыз, э? Сөз эле. Бүгүн болсо бизге дал ушул китептин автору келип отурат. Тааныштырып өтөлү. Мугалим Ойлон ойгон китебинин автору Касымбек Жунсалиев агайыбыз бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиз. Кош келиңиз. Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биринчиден ушул куттуу студияңыздарга чакырганыңыздарга абдан ыраазычылык билдирем. Рахмат. Келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Касымбек агай, ушул Ойлон ойгон деп аталган бүгүн биздин ушул аталышта көрсөтүүбүз болуп жатат да, ушул китептин атынан койдук десек дагы туура болсо керек. Анан бул адамдардын жан дүйнөсүн ойготууга арналган ушундай бир философиялык багытты камтыган китепти мына 2004-жылы жарык көргөн китеп. Кантип жазып калдыңыз эле? Алгачкы суроо ушундай болсо. Биринчиден сиз туура айттыңыз, адамдардын жан дүйнөсүн ойготууга багытталган деп. Ойлон ойгон дегендин аты дагы чындыгында ушуга каралып жазылган. Адамдардын жан дүйнөсүн ойготуу. Тилекке каршы көпчүлүгүбүз мындай жашообузда уктаган абалда жүрөбүз. Уктаган дегеним ушул жан дүйнөбүз уктоодо да. Анан бул Ойлон ойгон китебинин негизинде адамдарга элибизге кичине болсо дагы жардам катары ошо жан дүйнөбүздү кантип ойготсок болот, кантип жашообузда туура нукту тандап алсак болот деген таризде жарык көрүп Сиз өзүңүз бул тема жөнүндө эмне үчүн, эмнеликтен ойлонуп калдыңыз? Эмнеге адамдардын жан дүйнөсүн ойготуш керек деген жыйынтыкка келдиңиз да? Биз билген китебиңиздин башындагы жашоомду өзгөрткөн диск деп башталат да. Ушул тасмадан улам башталдыбы? Кандай таасир алдыңыз эле? Ошондогу эмоциялар кандай? Чындыгында ар бир адам өзүнүн жашоо турмушунда, өзүнүн жашоосунун кандайдыр бир чегинде бүткүл жашоосун ойлонууга бир убакыт келет окшойт да. Ар бир адамда ал ар кайсы убакытта болушу мүмкүн, кээ биринде кеч болуп калышы мүмкүн тилекке каршы. Кээ бири болсо жаштар азыркы учурда көп окуп атат, мен ошолорго сүйүнүп отурам. Ушул китепти окуп өздөрүнүн пикирлерин айтып отурушат. Булар мен айтат элем өтө мурунку башкача айтканда эрте ойгонуп атат депчи. Мына ушундай убакыт келди мага дагы ошол жашоомдун кандайдыр чегинде мен жашоомдо туура багытты тандап атамбы, же болбосо туура эмес багыт менен кетип баратамбы деген бир суроо пайда болуп, анан ошонун үстүндө өзүмдүн жашоомду изилдөөдө болдум да. Анан изилдеп отуруп, албетте, өзүңдүн жашооңду изилдей баштаганда көптөгөн материалдарды окуй баштайбыз, көптөгөн китептерди окуй баштайбыз. Ошентип китептерди окуп, ушул Ойлон ойгон китебинин ичине кирген көптөгөн улуу инсандардын эмгектери менен тааныштым. Анан ошолорду окуп отуруп, мен кыргызча китепти да издедим. Тилекке каршы ошол учурда мен кыргызча китептер таппадым ушундай. Анан ошондо ошо өзүмдө ушундай ой пайда болду да, ушул улуу инсандардын ойлорун чогултуп, кыргыз элиме дагы, ошол кыргыз аудиториясына дагы ушундай бир китеп жаралса кандай болот эле деген суроо болуп, анан ал суроо оюмда бышып жетилип отуруп, анан сиздер көргөн китеп болуп отурат. Ошол болду, башталышы ошол болду. Ал эми жанагы диск жөнүндө айтып кеттиңиздер, ооба. Биринчи жолу ошол диск менен таанышканда мен чындап эле бүткүл оюм өзгөрдү десем болот да. Анткени биздин ой жүгүртүүбүз чындыгында көпчүлүк учурда туура эмес багытта жүрөт экен да. Ошол ойду туура багытка багыттоодо ошол дисктин жардамы абдан чоң болду. Эмне болгон диск эле ал? Ал дискти баарыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Секрет деп аталат. Көбүңүздөр көрсөңүздөр керек. Биринчи ошо оюмдун башка багытка бурулушунун себеби ошол диск болду десем болот. Бирок кээ бир адамдар катардагы мекендештерибиз деп койбозбу, адамдар ушул тасмаларды көрүп деле, ошол ийгиликтүү адамдардын айтып аткан кеңештерин угуп деле сизге окшоп жашоосун өзгөртпөй эле кайрадан эле күнүмдүк жашоосун улантып кеткендер бар да. Сиздин ошол тасманы көрүп эле жашоом өзгөрүп кетти деп атпайсызбы? Эмнеден улам? Балким сиздин физика мугалими болгондугуңуз үчүн ошол кеңештерди түшүнө билгендигиңизден болушу мүмкүн жаганда. Сиз айткандай тилекке каршы ошо тасманы көрүп эле жашоом өзгөрүп кетти деп айта албайм. Анын үстүндө мына ошол
сиз Түшүнүп 2014 жеттиңиз, жылы деп айттыңыз, 2011 жылы чыккан биринчи тиражы бул. Ошо 2011 жылдан баштап эсептей бериңиздер, 2018 азыр 7 жыл болду. 7 жылдан бери издөөнүн үстүндө жүрөм мен ушул кезге чейин. Анан ошол учурда дагы албетте адам өмүр бою изденсе дагы аягына жетпейт экен да. Анан бул жашоону өзгөртүү деле оңойго турбайт экен. Чындап эле көптөгөн адам тарабынан аракеттер керек экен. Анан экинчи сурооңуз кандай болду? Адамдар ишене бербейт деп атабыз. Ишене бербейт деп атасыз. Туура айтасыз. Мындай экен. Бул китепти ар ким окушуп анан кийин кээ бир адамга ошол китепти окуганда эле өзүнүн таасирин тийгизип атат. Ал кээ бир адам 10 жолу окуса да таасирин тийгизбейт экен. Мен ошондой изилдеп көрдүм. Көрсө адам ошол маалыматты алганга даяр болгонго чейин ага 1000 китеп окутсаң деле ал баары бир өзгөрүүгө болбойт экен. Ал эми адам качан даяр болгондо ошол маалымат өзү эле келип жолугат экен да, ар кандай себептер менен. Баягы Алла Таала себепчи деп коебуз го. Ошондой себептер менен ал адамга ошол маалымат жолугат дагы, анан ошол жашоосун өзгөртүүгө түрткү берген кандайдыр бир же китеп, же болбосо диск, же болбосо дагы бир адам ушундай жолугуп, анан түрткү берет экен да. Ошо андан аркы жашоосун аныктаган. Жаша. Сиздин жашооңуз кандай нукка өзгөрдү ошол дискти көргөндөн кийин, анан балким бул китепти жазып чыккандан кийин ушундай бир чоң өзгөрүүлөр болдубу өзүңүздө? Менин жашоомдо болгон чоң өзгөрүү өзүмдүн ички дүйнөмдүн өзгөрүүсү болду. Бул ички дүйнөнүн өзгөрүүсүн сырткы дүйнө менен салыштырып болбойт. Анткени ички дүйнө менен сырткы дүйнө эмне дегенде, бул баягы белгилүү суроо барго, жумуртка биринчи жаралганбы же тоок биринчи жаралганбы деген сыяктуу. Ушундай да ички дүйнө менен сырткы дүйнө абдан тыгыз байланышкан. Ички дүйнөңдө кандай өзгөрүүлөр болсо, ал сырткы дүйнөдө чагылып турат ар дайым. Ошон үчүн ички дүйнөмдө чоң өзгөрүүнү түзө алганымдын себеби жыйынтыгы катары мен сырткы дүйнөм дагы өзгөрө баштаганын байкадым да. Эң чоң өзгөрүү албетте. Эң чоң өзгөрүү мен бул китепти жаза электе буга чейин абдан мен өзүм мынтип айтып коем, ошо кезде пессимизмдин деңизинде болсом, азыр оптимизмдин океанына кирдим десем болот да. Эң сонун жооп болду. Анысы кандай, албетте жашоого ар дайым оптимисттик көз карашта болушубуз керек экен. Пессимизм ал жакшы жагына алып барбайт. Жакшы. Позитивдүү көз караш менен караш керек экен. Телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы эсине салып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коногубузга боло турчу суроолоруңуздар болсо, байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 же билдирүү узатсаңыздар болот. Мисалы, китепти кайсыл жактан алсак болот деген билдирүүлөр келип атат. Эми китеп азыркы кезде көптөгөн кыргыз тилдүү китептерди саткан жерлердин баардыгынан эле тапса болот. Бул китепте агай өзүңүз айтып атпайсызбы? Ошол инсан өзүн өнүктүрүү же болбосо өзгөртүү багытындагы кыргыз тилинде жарык көргөн эң алгачкы китептердин бири. Буга чейин ошол эле орус тилинде же болбосо башка тилдерде ушундай өзүн өзү өнүктүрүү багытында китептер чыгып келсе, кыргыз тилинде жок болчу депчи. Анан ушул сиз бул китепти чыгарган, жазып чыккандан кийин башка ушул сыяктуу китептер пайда болгонун байкадыңызбы? Болуп атат. Кудайга шүгүр, азыр абдан сүйүнсөк болот. Көптөгөн жана мен айтып аткандай, бул китептин аягында да көптөгөн ошо 25 автордун китептерине мисал берген. Ушул китептерди окусаңыздар деп. Ошол авторлордун көпчүлүк китептери кыргызчага которулуп чыгып атат. Бирок бир жетишсиз жери менталитет деген бар экен. Башка европалык авторлордун жазганы менталитети биздин кыргыз элине бир аз кошпойт, бир аз туура эместей көрүнөт экен. Анан биз аны түшүнүү, ошол абдан жакшы которулса дагы ошону түшүнүү абдан кыйыныраак болот экен. Ал эми кыргыз авторлор жазса, мен кыргыз авторлордун жазгандарын да окуп жүрөм. Кыргыз авторлор жазса, ал өзүнүн элине ушунчалык өзүнө жакын болот экен да, өзүнүн менталитети, өзүнүн ой жүгүртүүсү абдан жакын келет экен дагы, ал элибиз тарабынан абдан жакшы кабыл алынат экен. Барып сен окудуңбу ушул китепти? Мен окугам, өзүмдөн тажрыйба эмне ала алдың эле өзүңө?
алгач эле агайдын китебин окуп, андан соң ошол тасманы мен да издеп таап көрүп агай аябай таасирленгем. Чындыгында өзүмдү өзгөрткүмгө келип, жан дүйнөмө бир ушундай бир жаңырык салып, аны менен катар үй бүлөмө дагы барып, келгиле өзгөрөлү чогуу бирге деп ушул китепти алдына таштап келиңиздер. Ойлонолу депчи. Жакшы. Ансара тасманы да көрүшкөн. Бирок сиз айткандай биздин менталитетке ал тасма мындай бул реалдуу экендигине анчайын ишене беришкен эмес. Бирок бул китеп менин да жашоомо көптөгөн пайдасын алып келди десем. Бул китепти окубаган биздин көрүүчүлөрүбүз же ошол Касымбек агайдын баягы сатып алган дискин көрбөгөн көрүүчүлөрүбүз эмне жөнүндө кеп болуп жатат деген дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Чындыгында бул китепти мен дагы окуганда бир нерсеге таң калганым да. Мисалы биздин ойлор материалдашат деп атабыз да. Биз бир нерсени каалап ошол жөнүндө улам эле ойлой берсек, мисалы же болбосо ошол эле биз каалаган үйдүн сүрөтүн алып дайым баягы көрүнүп турчу жерге ийилип койсок, ошол нерсе орундалат деген бир нерсе бар да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз агай. Бул мындай экен да. Бул бизге баягы өөн угул биринчи окуган адамга өөн угулат да. Кантип эле ойлой берсем эле ошол болуп калсын. Анда жатып алып эле ойлоно бербейлиби деген дагы ар кандай ойлор болот экен. Бирок муну психологиялык жактан эгерде чындап изилдеп көрсөңөр, мунун өөн жагы эч кандай жок. Болгону биздин мээбиздин түпкү сезим деп коебуз, подсознание орусча. Анан кийин үстүңкү сезим же болсо акыл эс сезим дейбизби, сознание. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча биз ар бир секундада 400 миллиард бит секунданы кабыл алып, маалыматты кабыл алат экенбиз. Ошонун 2000 битин гана, 2000 бит килобит дегенди түшүнүп атсаңыздар керек, маалыматтын көлөмү. 2000 бит информацияны гана биздин аң сезимибиз иштетет экен да. Эми калган 300 миллиард канча битти көмүскө сезимибиз иштетет. Анан биз жанагынтип бир нерсени каалаганда, ошол нерсени элестетип турганда, кайра элестете бергенде ал информация биздин аң сезимибиз эмес, ошол биз айтып жаткан түпкү сезимибизге образды жаратат да. Ал эми түпкү сезимибиз ар дайым образдар менен иштейт. Жана ошого жараша бизди аң сезимибизге команда берип турат да. Мисалы, бир нерсени каалап атсак, кийин ошол нерсени өтүп баратып көрүп калат турган болсок, мурун көңүл бөлбөсөк, жанагынтип кайра ошону элестете бергенде биздин көмүскө сезимибиз, түпкү сезимибиз ошол учурда аң сезимибизге команда берет. Көр тигини. Бул сенин жашооңо ошол сен каалап аткан нерсени алып келүүгө жардам берет депчи. Мурун байкабай жүргөн нерсебизди байкай баштайбыз. Анан ошонун артынан эле биринин артынан экинчиси боло туруп баягы каалаган нерсебизге жетет экенбиз. Агай, бул психология да. Психология. Эч кандай бул жерде мистика жок, мистика жок. Жалаң психология десек болот да. Ошо психологияны эле абдан казып издейт турган болсок, ушул китепте жазылган аябай акылга сыярлык эмес деген ойлордун баардыгын ошо психологиядан тапсак болот. Адамдын психологиялык деңгээлде ишке ашуучу боло турчу нерсе деп так айтсак. Ого чейин мисалы ошол китептен деле, тасмадан деле көргөнбүз. Сиз да жакшы билет болушуңуз керек. Ой, сен ааламга эмне ойду таркатсаң, сага ошол нерсе келет депчи. Бул магнит талаасы, энергия, сен эмнени ойлонсоң, жакшы нерсе ойлонсоң, жакшылыкка болот, эми жаман, негатив нерсени ойлонсоң, ошол нерсени курчап турат депчи. Мүмкүн болсо ошол сөзүңүзгө аралжы. Ошол дисти көргөндөр болсо, ошол жерде Джо Виталинин айткан жакшы жери, Джо Витали эмес, Боб Проктордун айткан жакшы жери бар да. Мен ошону өзүмдүн жашоомдун кредосы катары кабыл алдым да. Сиздер дейт, жашооңуздарга эң жакшы көргөн нерсени жана эң жек көргөн нерсени тартасыздар дейт. Мына биз эң жакшы көрөбүз деп ойлойбуз. Бирок жек көргөн, жаман көргөн нерселерибиз да бар. Ошон үчүн ал айткан, эң жакшы көргөн жана эң жаман көргөн нерсенин экөөнүн тең тартасыздар. Ойдун күчү ошондо да. Жакшы көрсөңүздөр да, жаман көрсөңүздөр да тартасыз. Ошон үчүн нейтралдуу абалда жүрүшүбүз керек да. Албетте жакшы көргөн нерсебизди тарталы, бирок жаман көргөн нерсебизди өтө жаман көрбөшүбүз керек да. Баягы душманыңды абдан жаман көрбө, ал сенин досуң болуп калышы мүмкүн дейт го кийинки учурда.
же болбосо досуңду аябай жакшы көрүп ал сенин душманың болуп калышы мүмкүн деген сыяктуу да. Ошон үчүн ой жүгүртүүдө ошол нерсени абдан эске алышыбыз керек экен да. Туура айтасыз агай, бизге келген смс билдирүүлөр да көптөгөн келип жатат. Окуп андан соң маегиз жыйынтыктеп окшойбуз жооп берип. Азыркы тапта дагы кандай ойдо жүрөсүз деген билдирүү келген экен. Азыркы тапта жакшы ойдо жүрөм. Азыр экинчи китеп жазылып атат. Тилекке каршы жарымынан өтүп калдым эле. Бир аз токтоп турат. Ушул багытта жазылып атабы? Ушул багытта болгону, формасы башкача. Анткени мен сурамжылоо да жүргүзүп көрдүм да, бул китеп чыккандан кийин көп сурамжылоо жүргүздүм. Ошо кандай формада берилсин, кийинки китепти мисалы кандай формада берилишин каалайсыздар деп. Анан көпчүлүгү жанагындай көркөм формада дегендер көп болду да. Анан ошо экинчиси эки адамдын диалогу катарында кичине баягы эмесин айтып коеюн. Ошо эки адамдын диалогу катарында берилет, бирок ошол эки адамдын диалогунда ушул жерде айтылгандардын баарысы толук абдан дагы майдалап түшүндүрүлүп берилет да. Жакшы. Ушул китеп менен бир топ мекендештерибиздин жашоосун өзгөрттүңүз болуш керек. Дагы да болсо ийгилик кылайлы агай. Көптөгөн кыргыз элине биздин кыргыз тилдүү китептерди чыгарып, жакшы мотивацияларды берип жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат. Ушул китеп үчүн да ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат. Бардык көрүүчүлөрүбүздү, бизди көрүп жаткан кыргызстандыктарды ушул китепти бир жолу окуп коюуга чакырабыз. Анткени чоң болбосо дагы майда өзгөртүүлөрдү жашооңузга алып келиши толук ыктымал. Ал эми бизде болсо конокто мугалим Ойлон ойгон аттуу китептин автору Касымбек Жунсалиев агайыбыз болду. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз.